Назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Бала талашкандар» романынын акыркы 6 бөлүмү «Жандырылган каргыш». Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Баш көтөрбөстөн бир кафеден чыкпай иштеп, 2-3 айлап жумуш менен үйдүн ортосунда гана каттаган Жаркынай Кыргызстандагы жаңылыктардан сырт калган. Ал каралар менен болгон согушта Касендин курман болгонун, Уландын жалаага кабылып ак жеринен түрмөгө түшүп чыкканын, анын аялы Зареманын автокырсыкта каза болгонун, баласын Уландын ата-энеси багып жатканын кокусунан колуна тийген бир гезиттен окуду. Ушул окуяларды бир башынан тизмектеп жазган бул басылма төрөт үйүнүн алдынан Надыр менен Зареманын каралар айдактаган киши өлтүргүч жасаган кырсыкта каза болушунун себеби төрөлөрү менен энесинен айрылган наристенин Касендин баласы болушу мүмкүн экенин, анын небересин чыгарганы барганда өлүмгө учураганын божомолдоптур. Бул божомолдо чындыктын чоң үлүшү бар экенин Жаркынай болуп өткөн окуяларды талдап чыкканынан кийин түшүндү. Уландын тукумсуздугун билгендиктен Зареманын турмушка чыгаары менен боюна болгонуна ишенген жок. Зиректиги менен Уландын Заремага ата-энесинин балага болгон көксөөсүн кандырыш үчүн үйлөнгөнүн божомолдоду. Мунун айынан окуялар шакектеле уланып, бир нече кишинин көз жумуусуна, Уландын түрмөгө түшүүсүнө алып келгенин түшүндү. Шаарга келе бергенимден кийин дайынсыз кетпесем, бул жамандыктар болмок эмес экен, деп мындан улам өзүн күнөөлүү сезип, көкүрөгүндөгү Уланга болгон таарынычы бөксөрүп, дале болсо аны сүйөрүн билди. Сагынычы артып көргүсү келди. Бирок ишке баш оту менен кирип кеткендигинен улам эч кандай чолоосу да, аргасы да жок болчу. Улан абактан аман эсен бошонсо, өзүн издерине ишенип, кийинчерээк көлдөгү тайекелерине, шаардагы алардын баласына, өзүнүн классташ курбуларына тез-тезден чалчу болгон. Бирок 2 күн мурун телефонун капысынан колунан түшүрүп жиберип, оңдотконго же жаңысын сатып алууга чолоосу тийбей, эч ким менен байланыша албай калган. Анткен менен тагдыр кандай себептер менен сүйгөн жарынан бөлсө, ошондой эле жолдор менен ага кошкону туруптур. Бир күнү күйөөсү экөөнүн турмушта таптакыр эле жолдору болбой койгонун, айылда жашап, элчилеп мал багып, соода кылып, канчалык аракеттенгени менен иштери жүрбөгөнүн, эми бияка келип бел чечпей иштесе да жарыбагандарын айтып наалыган, бул үчүн кимдир бирөөлөр кандайдыр терс дуба окуганынан шекшиген. Жумагүл эже өзүндөй болгон турмушта иши кыйчалыштаган кишилердин жолун ачкан Калмак улутундагы Делгира аттуу күчтүү экстрасенс көз ачык бар экенин чогуу иштеген өзбек аялдардан угуп, ошого көрүнүүнү дегдей баштады. Анын киши кабыл алган жайы жакын эле жерде экени да Жумагүл эжени чыгынтып, Жаркынайды дем алышта бирге барып келүүгө үгүттөдү. Мындайга көп ишене бербеген анын баргысы келген жок. Бирок Улан экөөнүн балалуу боло албаганын, буга алардын ата-бабаларынан бери уланып келе жаткан кандайдыр каргыш себепкер болушу мүмкүн экенин билген Жумагүл ой боюна койбой, бул сырды ушул көзү ачык чечиши ыктымалдыгын айтып, ээрчитип жөнөдү. Оңой эле таап, эрте эле барышкандары менен көп кабат үйдүн 1-кабатында жайгашкан экстрасенстин кабыл алуучу жайы кишиге толуп, кезектин учу эбак эле узарып кеткен экен. Күтүп отуруп калышты.
киргендер көпкө кармалып чыгып жаткандыктан кезек кашаңдык менен кыскарып, аягы тыйылбай келип жаткандардын эсебинен арттагылардын саны көбөйүп баратты. Минте отурса, кечке чейин да кире албасын түшүнгөн Жаркынай менен Жумагүл кетип кала албай же күтө албай ыргылжың абалда калышты. Анткен менен элдин көптүгүнөн улам Делгира чындап эле касиеттүү экенине көздөрү жетип, бул жолку да кире алышпаса, эмки дем алышта таң атпай келип болсо да көрүнүп кетмей болушту. Ошентип отургандарында кезекти жазып, келген кеткендерди тескеп жаткан кыз экстрасенс зарыл жумушу чыгып калгандыгына байланыштуу түшкө чейин гана кабыл аларын, кезектин башындагы 3 киши калып, калгандар кете бериши керек экенин жарыялап калбаспы? Кечке отуруп кирбей кетүүдөн корккон Жаркынай менен Жумагүл жеңилдене дем алып, мейличи деп эл менен чогуу кетмей болушту. Бирок кандай неме болду экен деген кызыгуусу арткан Жумагүл эже: "Кайда шашабыз? Азыр чыгат болушу керек. Жок дегенде көрө кетпейлиби?" деп буга Жаркынай макул болуп, кабыл алуу бөлмөсүндө калган 5-6 киши менен бирге күтүп отуруп калышты. Кезеги жакындаган 2-3 киши бат эле чыгышты. Бирок экстрасенстин жардамчысы иш аяктаганын айтып, калгандарга бөлмөнү бошотууну буйрду. Сыртка чыккан Жаркынай менен Жумагүл нары жакта эле башка эшиги болбосо көз ачыктан көпкө кармалбай чыгаарын болжоп күтүп турушту. Жарым сааттан кийин ичкериден 2 аял чыга келип, бири жанагы жардамчы келин экени таанылды. Экинчиси калмак көз ачыгы экенин болжошту. Орто жаштагылардагы кара торусунан келген азиат түспөл бул аял калмактардын улуттук кийими окшойт. Башына гүлдүү ою түшүрүлгөн кыргагы карыш, төбөсү жапыз кызыл топу кийиптир. Үстүндө ак өңдөгү гүлдүү жилетке, тыкан этегинин жээктери саймаланган кызыл көйнөк бар экен. Алдыны тике караган сурмасыз көздөрү менен сумсайыңкы жүзүнөн сүр байкалды. Жаркынай менен Жумагүл окчундай түшүп, жол четинде сүйлөшүп тургандай түр көргөзүп, көз ачыкка алдыртан көз жиберип туруп калышты. Делгира ыкчамдай басып түз өтүп баратып, 2 аялдын тушуна жеткенде тык токтоп, кабак чытыган тейде алдыдан көзүн албай саамга туруп калып, анан бүт толкусу менен экөөнү бурулуп суроо узатты. "Ты кто? Я Жаркынай?" деди Жаркынай бул күтүүсүздүктөн селт этип кымтына түшүп. "У тебя что-то есть? Какая-то тайна?" деген Делгира Жаркынайга түз басып келип, колун созуп, алаканын жайып, чекесине басып, көзүн акырын жумуп, ойлонгонсуп туруп калып: "Ах, край калыш, каргыш" деген түшүнүксүз күбүрөнүп алып орусча сөзүн улантты. "Откуда ты? Кыргызка, да?" "Да", деди Жаркынай. "Сенте бирдеме бар" деп Делгира кыргызча сүйлөөгө аракет кылды. "Мендеби?" деди тартынганын таң калуусу жеңген Жаркынай анын сүрдүү көзүнө тике карап. "Если ты не против, ко мне пойдем, я тебе многое скажу. Какая энергия, ох!" "Мы как раз к вам пришли", деп капысынан жолу болгонуна сүйүнгөн Жумагүл сөзгө аралашты. Эми гана Делгира Жумагүлгө көңүл кое карап, жанагыдай эле колун сунуп, алаканын жайып, төшүнө коюп, көзүн жумуп: "Вы с мужем отличные пары. У вас семейное счастье. Но вы ее не чувствуете. Ищете богатство здесь и везде. Но вам богатство не дано. Вы думаете, что причина вашего невезения какая-то порча. Я скажу, что нет никакой порчи. Лучше быстрее уезжайте отсюда, а то плохо будет. Трудитесь в родной земле. Храните любовь. Чувствуйте счастье. Живите легко. Я все сказала", деп так-так сүйлөп, колун тартып алып, ошол бойдон Жумагүл жака карап да койгон жок.
Ал дароо Жаркынайды карыдан ала коштой артка кайта ылдамдай басып, эл көрүүчү чакан бөлмөсүнө алып кирди. Жумагүл менен жардамчысы кабылдамада калды. Мурунга кандайдыр жагымдуу жыт келген бөлмөнүн дубалдары апакай экен. Жалгыз буюм катары анда кош урчугу бар. Бети кандайдыр калың тери менен капталган добулбас илинип туруптур. Ортодо эки жагында эки отургуч коюлган үстөл, жан жакта чакан шкаф бар экен. Отургучтардын эшик жагындагысына Жаркынай отурду. Делгира үстөлдө турган табактагы арча бүрүн түтөтүп, түшүнүксүз сөздөрдү угуза күбүрөнүп, бөлмөнү 3 айланып чыгып, табакты түтөткөн бойдон ордуна коюп, шкафтан кандайдыр оромолду алып, шагырата үстөлгө төккөндө чоңдугу бармак башындай болгон түркүн түстүү таштар жайнап калды. Делгира алардын арасынан бирдеме издегендей кунт кое карап, китеп окуп жаткансып акырын күбүрөнүп алып, таштарды шагырата ары бери шилей үңүлүп, бир топко отуруп, башын чайкай берип, ордунан туруп, дубалдагы добулбасты алып, акырын ургулап, Жаркынайды тооруй карап, тез жана энтиге дем алып, ары бери басты. Анан добулбасты ордуна илип, кандайдыр чарчаңкы түрдө акырын келип, төрдөгү отургучка бой таштагандай шалак эте отуруп, ортодогу таштарга оромолду жаба берип, 5 мүнөтчө көзүн жумган бойдон сүкүт чала тынчый түшүп, акырын сүйлөп баштаган сөзүн улам жандантты. Ты плод любви, но источники этой любви быстро покинули этот мир. Зато другая принялась тебя и до конца своей жизни заботился. Остальные родственники тебе равнодушны и даже знать не хочет, потому что соединение твоих родителей причинил им боль. Еще один человек есть, который тебя любит. Вы с ним в разлуке. Как вы расставались, сразу у него жизнь испортился. Причина вашей разлуки — бесплодие. Не твое, а его бесплодие. Родители его хорошие люди, но именно они вас разлучили. В данное время они чужого ребенка нянчить. Сейчас он тебя ищет, очень хочет видеть и прощения просит. Он даже сюда прилетит, но здесь вы не встретитесь. Ваш следующий совместная жизнь очень счастлива будет. Ты его чувствуешь, деген Делгира ичтен тына унчукпай калды. Өзүн эч качан көрбөгөн, тааныбаган адам бүт өмүрүнүн урунттуу учурларын кыскача айтып, жакындары да билбеген сырларын ачып таштаганда, ага башында көп маани бербеген, ишенбеген Жаркынайдын оозу ачылды. Делгира оромолду алып, таштарды шагырата бүткүл үстөл боюнча жайып салды да, өйдө тура калып, аларды үстүртөн карап чыгып, баш чайкап алып, дубалдагы добулбасты алып, айлана басып ургулай берди. Кайра отурган соң, таштарды ортого чогултуп, оромолду жаап, басыңкы үндө сөзүн баштап, үнүн акырындап көтөрдү. Теперь скажу о главном, который мне тоже касается. Род вашего мужа проклят примерно 300 лет тому назад, причем очень сильной бахши. Поэтому родословная веточка твоего мужа один, то есть из 7 поколений его отцы имеет только по одному сына, а родившейся дочери долго не живет. Об этом ты тоже хорошо знаешь. Это сила проклятия Суфсаны. Она дочь 300 тому лет назад жившей ойродского хана Дарсен-Тайджи. Суфсану перешла вся ойродская духовная сила, но не использовавшийся свой дар попал в плен кыргызам и увезен в Тяньшан. После этого она попал в беду и умер молодым, проклиная своего мужа. Ее тела не был почестью похоронен.
а душа остался между тьмой и светом и до сих пор бродит возле своего останки тела. Я слышала о Сувсане, про ее неиспользовавшийся дар в молодости и думала, что это сказка. Но позревшийся, обладая некоторым даром, почувствовала ее дух. Она просила помощь, мне вызвала к себе. Но я не мог, потому что я не знал, где она похоронен. Я искал ее в Кыргызстане, именно Чуйской области и Иссыкуле. Не мог найти. Сейчас, сразу увидев тебя, я почувствовал дух Сувсаны, потому что она связана с твоим мужем и его предков. Когда Сувсана узнала своей внезапной смерти, нет вины мужа, пожалел, что проклинала его зря. Но было уже поздно. Ты слышала, что род мужа проклят? Может, какую-то легенду слышал об этом? И, наверное, знаешь, где похоронен Сувсана? Деп, Делгира сөзүнүн аягында чыдамы кеткенсип, суроолорду биринин артынан бирин берип, Жаркынайды тикирее карады. Слышала и легенду знаю о калмыцкой ведьме, которая проклинавший наш род, деди Жаркынай бул сүрдүү аялга тике карай албай. И даже знаешь, где она похоронен? Да, потому что она очень знаменитая гора, и нашему деревню очень близко. Там есть перевал, который всю долину связывающий Джайло. Она называется Чоңкыя. Отлично. Теперь, если эту легенду знаешь, расскажи мне. Хорошо. Если на русском языке тебе трудно, расскажи мне на кыргызском. Мен кыргызча жакшы түшүнөт. Макул, деп өзүнө ырыскан апа көп эле жолу айтып берген, уландан да уккандыктан эсине жакшы сакталган Жанызак мерген жана анын калмак аялы жөнүндөгү уламышты баштан аяк айтып берди. Да, убедительно. Жаркынай, можно тебя назову Женей? Можно. Здесь меня все так зовут. Женя, я должна помогать Сувсану и вашему роду. А ты поможешь мне? Да, но как? Я тебя понимаю. Ты тут на хорошей работе работаешь и зарабатываешь хорошо. Но все равно скоро муж придет и заберут тебя домой. Он уже тебя ищет, не может связываться с тобой, потому что твой телефон сломан. Он позавчера в Иссыкуле у твоей дяди был, сейчас в Бишкеке, собирается в Москву. Тогда подождем его и вместе с ним домой поедем. Я бы подождал, но как раз послезавтра начинается полнолуние. Она длится только на 3 дня. Я должен в это время успеть некоторые обряды выполнить, потому что при полнолунии древние неуспокоившиеся духи почувствуют себя свободным. Если ты согласишься поехать со мной, завтра сидим в поезд. В поезд? Да, потому что именно в поезде через медитации себя буду чистить. У Бога прошу прощения и разрешения. Начинаю я свои ритуалы. Короче, ты эти дела не понимаешь. До Кыргызстана в поезде 3 суток. А из Бишкека до вашего аула сколько часов езды? 6-7 часов. Вот, если Бог даст, завтра сядем в поезд, через 3 дня с утра в Бишкеке будем. До вечера доедем в ваш аил, и если правильно покажет это место, при новолунии начну свои обряды. Дух Сувсаны освобожу от земных тяг. Ее дар приму себя и буду дважды сильнее, чем сейчас. А род твоего мужа сниму эту 300-летнюю проклятие Сувсаны.
После этого у тебя с мужем начинается хорошая и счастливая жизнь. Много детей будешь рожать. Они растут здоровыми и умными. Так, ты согласна ехать со мной в Кыргызстан? Да, деп Жаркынай кантип айтып жибергени билбей калды. Анткени Делгиранын сунушу абдан азгырыктуу болчу. Умница. Тогда ты сегодня свои здешние дела заканчивай. Отпрашивайся с работы. Лучше увольняйся, потому что ты все равно сюда больше не возвращаешься. Все затраты, оплаты за проезд этой езды полностью беру на себя. Ошентип Жаркынай күтүүсүз жолго чыкты. Не бар не жок деп жумуштан бошонгон жок. Светлана болбой жатып, араң дегенде бир жумага уруксат берип, сөзсүз кайтып келүүсүн суранып калды. Көп ишине бербесе да, Светлана Жаркынайдын ордуна ашпозчулукка палоо басканды жакшы эле өздөштүрүп калган Жумагүлдү койду. Делгира өзү жалгыз бир купени ээлеп, Жаркынайды зерикпесин деп, өзүндөй болгон кыргыз келиндер түшкөн купеге жайгаштырды. Москва менен Бишкектин ортосунда товар ташып иштеген, калп чынды койгулаштыра сүйлөгөн бул ачык айрым келиндер чынында эле Жаркынайды зериктиришкен жок. Таң калыштуусу, Делгира купесине кирген бойдон жетер жеткиче сыртка бир да жолу чыкпады. Бир жолу Жаркынай дааратканага өтүп бара жатып, анын кандайдыр катуу күңгүрөнгөн үнүн угуп, мындан бир өзгөчө сырдуулукту сезип, ого бетер таң калды. Ал болжогондой эле Бишкекке сапардын 3-күнү бүтүп, 4-күнү башталганда жетишти. Поезд токтоору менен Делгира эч нерсе болбогондон бетер жарык маанайда купесинен чыга келип, Жаркынай менен жайдары учурашты. Темир жол бекетинде аларды Делгиранын таанышы күтүп туруптур. Келбети келишкен, алибеттүүсүнөн да келген кыргыз жигит экен. Делгира менен мамилеси абдан эле жакшы окшойт. Өбүшүп учурашты. Жаркыраган сүрүк кара жол тандабасына отурушаары менен өзүн Кайрат деп тааныштырган жигит кайда сапар тартышаарын сурады. Жаркынай айтып түшүндүрдү. Нарын тарап өзүнө жакшы тааныш экенин айткан жигит темир тулпарын атырылтып жөнөдү. Шашылыш чыгып, карыларга жакшы белектерди ала албай калганына өкүнгөн Жаркынай дүкөндөн түрдүү таттуулар менен чай чемектерди, нарында тартыш эмеспи деп жол боюнда сатылган мөмө-чөмө жер жемиштерден мол алды. Делгира белек катары Ырыскан апага орус самоорун, Байөмүр атага дүрбү, уланга орус ээр токумун алыптыр. Жаркынайга көрсөтүп жагар жакпасын сурады. Ал айыл жеринде мындан өткөн белек болбосун айтты. Кайрат ачык айрымда экен. Орусча, кыргызча шакылдай сүйлөп, аркы беркиден кеп салып тамашалап, сөз арасында Орусияга иштегени барып жолу болбой талаада кала жаздаганында Делгиранын жардамы менен бутка туруп кеткенин айтып өттү. Ошентип аргымактай алкынган жол тандабас катуу ылдамдыкка солк этип койбой, жолдун жамандыгын кеп кылбай учуп күйө зымырап, ак талаанын терек айылына түш ой кирип барды. Куугунтук жебесе да өз эркинен тыш кетирилген айылга жакындаганда Жаркынай сүйүнгөнүн же күйүнгөнүн билбей өрөпкүй түштү. Бир эсептен кайтпастай кетип кайрылганынан тайсалдаса, бир эсептен жөн келбей, качанкы каргышты жандыруучу киши менен келген жүйөлүү себеби бар экенин ойлоп эрдемсиди. Эмнеси болсо да өзүнүн жол көрсөткөн нускоосу менен жол тандабас Байөмүр атанын үйүнүн алдына келип токтоду. Карылар адатынча эшик алдындагы отургучта күзгү күндүн нуруна чубакталгыча эки жака көз салып отурушуптур. Ырыскан апанын колунда баласы бар экен. Өтүп кетет деген жол тандабас келип токтогондо тура калышты. Эшик ачылып,
Андан түшкөн Жаркынай өзүлөрүн карай басканда тааныды окшойт. Ырыскан апа баланы абышкасына кармата салып, дегдеңдей басып утурлап, өзүнө умтулган келинине бар балактай сүйлөп кучакчайды. Жаркыным келген турбайбы? Алдыңа кетейиним. Жакшысыңбы? Жакшысызбы апа? Демдүү, күйлүсүзбү? Бешик бооңуз бек болсун. Айтканың келсин Каралдым. Өз кызымдан артык көргөн Каралдым. Бизди кечир, биз куруйлук. Өзүн күнөөлүү сезип, жашы түшкөн эне Жаркынайды бооруна басып саамга туруп калышты. Аңгыча бала кучактаган Байөмүр ата жакын келип бажырая күлүп турду. Ата, кандайсыз? Демдүү, күйлүсүзбү? Бешик бооңуз бек болсун, деди Жаркынай. Рахмат балам, ден соолугуң жакшыбы? Деп Байөмүр карыя иймене туруп калган келинине жакындай түшүп, өзү да ыңгайсызданды. Жаркынай умтула түшүп, кайнатасынын колундагы баланын бетин ачып, жүзүнөн сүйүп, колуна ала калды. Ошондон кийин гана үй ээлери берки эки конокко көңүл буруп, астейдил учурашып, үйдү карай баштап жөнөштү. Дегдеңдей басып алдыга кетип, үйгө кирип чыныга суу сузуп чыга калган Ырыскан апа Жаркынайдын башынан 3 айлантып алыс төгүп, босогодон ок чуңдата көтөрдү. Анан таң кала карап туруп калган Делгира менен Кайратты үйгө кирүүлөрүн өтүндү. Жаркынай баланы Ырыскан энеге берип, дасторкон жазып нан койду. Ала келген жер жемиштер менен таттууларын жайнатты. Чай үстүндө ал жай сурашып, коноктор менен үй ээлери таанышты. Өз ара көнүшө түшкөн соң, сөзмөр Кайрат калмак бакшысы Делгиранын Жаркынайды алып келген себебин астейдил айтып түшүндүрүп келип, анын кылымдарды карыткан калмак келиндин каргышын жандыраарын айтканда, уккан кулагына ишенбеген Байөмүр ата ордунан тура калып, жетин албай өзүнчө сүйлөндү. О Кудай, эмне дейт ия? Каргышты жандырам дейби? Андай болсо гана Кудайым бербейт беле? Да, каргыш жанат, деп Делгира да ордунан турганда, жетин албаган Байөмүр карыя аны чекесинен сүйүп бооруна кысты. Кайра кылымдарды карыткан каргыш тууралуу сөз жүрүп, Байөмүр карыя бул тууралуу улуулардан укканын айтып берди. Делгира аны күчтүү касиетинин жардамы менен жандыраарын кыргызча түшүндүрүүгө аракеттенип, Кайрат ага жардам берди. Баары түшүнүктүү болгондо, жетин албай сүйүнгөн Байөмүр карыя жарыялай сүйлөдү. Уругубуз кабылган 7 атадан берки каргыш жанганы турат. Аксар башыл баа безин, Кудайга ыраазычылык билдирип кан чыгарышыбыз керек. Эшикке чыгып малга бата кылып койгула. Сыртка чыгышканда Байөмүр кары Кайратты ээрчитип короого кирип, көптөн бери байлоодо турган коюн жетелетип чыга калды. Күн батышты карап бата тилегени калганда, Делгира кийлигишип, малды чоң кыяга барганда сойсо жакшы болорун айтты эле, Байөмүр ата ынабады. Бул менин келинимдин аман эсен келгени үчүн аксар башыл чалганым. Силерди сыйлашым керек. Чоң кыяга башка мал алып барам. Кошуна жигит менен келин жардам берип кой союлуп, казанга түшкөндөн кийин гана сагынышкан кайнене менен келиндин сүйлөшүүгө чололору тийди. Жаркынай үйгө кирсе, Ырыскан апа небересин бешикке бөлүп жаткан экен. Жүйүртө отура калып жардамдашып жиберди. Уулуңуз жоош окшойт. Келгенден бери бир дагы ыйлаган үнүн уккан жокмун, деди Жаркынай бешикте болпоюп жаткан баланы маңдайынан сылай. Ооба, бир аз торолуп, эти толуп жоошуй түштү. Болбосо биздин жигитибиз деле жаңы келгенинде бир топ чыр болчу. Уулуңуз бактылуу болсун, өмүрү узун болуп, сиздердин керегиңиздерге жараган азаматтардан болуп чоңойсун. Рахмат айланайын. Ооба, биздин эртелигеч тилегенибиз ушу. Биздин керекке жарабаса да, силерди баккан балдардан болсун. Бизге мунун баягынын тукуму дедиртип жүргөн эле жетет. Эмне кылабыз эми? Тагдыр экен, энеси буга мээримин төгө албай калды. Улам болсо камалып кете жаздап аз жерден калды. Аны айтып айтпа эмне? Өзүң деле уккандырсың. Сен, Жаркыным, бизди кечирип кой.
5 жыл бою кайнене келин катары эмес, апа менен кыздай ынтымактуу жашадык элек. Балалуу бололук деп ушуга барбадыкпы? Ошол тилегибиз орундалды. Бизге мындан башканын деле кереги жок болчу. Эми балам, Уландын сенден башкага көңүлү жок. Сени канча издеди кеткениңден кийин. Заремага деле биздин кыз тобуз менен үйлөнгөн. Тияктан чыгары менен үйгө 2-3 күн эле кармалып, сени издеп кеткен. 2 күндөн бери чала элек. Биз чалдырсак телефон өчүк экен. Сенин келгениңди укса жетип келер. Эми экөөң бүт таарынычтарды унутуп жаңы жашоо баштагыла. Согун-чогун канабаса сенде эмне күнөө? Деги үмүттү үзбөй туралчы. Могул калмак келин каргышты жандырам деп келген турбайбы? Шыпаасы тийип калгысы бардыр. Сиздерге эч кандай дооматым жок, апа. Уланды деле күнөөлөбөйм. Айтканыңыздар менен болом. Небереңиздерди өз баламдай көрүп, бөпөлөп багам. Камсанабаңыздар. Рахмат, алдыңа кетейиним. Рахмат, деп ичи элжиреп, жашы түшкөн ырыскан апа кучактап, көкүрөгүнө басканда жаркынай энелик мээримди сезди. Делгира менен Кайрат кой союлуп бүткүчө машинада кеңешип отурушту. Соймочу жигитке жардам берген Байөмүр ата бошогондо Кайрат басып келип Делгиранын суранычын айтты. Жанагы чоң кыяга алып бара турган малыбыз эч жеринде тагы жок, кулагы бүтүн, ак эчки болсо жакшы болот эле дейт. Анда эчки бар, бирок ал сарайда, алып келе калыш керек. Анан дагы көп отун керек экен. Отун бар. Чоң кыяга сиз, мен, анан өзү гана барат экенбиз. Мейли. Эрте жарыкта жетип даярданып алсак, ай чыкканда ырым-жырымын жасайм дейт. Ал жактан келгенден кийин үйүңүздү тазалап, уулуңузга тумар жазып берет экен. Айтканын аткарабыз. Эт бышкыча даярдык көрүп, тамактанып алып чыгып, күн бата Мелс Ашу деген жаңы аты бар. Дуа айдактаган кара беттин көзгө атарынан касен окко учкан чоң кыянын алдына келишти. 7-чи атасы Жанызак мергенди каргаган калмак келиндин жашырылган жайы ушул тоодо экенин билгени менен Байөмүр ата анын кайсы жеринде жайгашканын так билчү эмес. Андыктан кыянын алдына келгенде каякты карай баштаарын билбей калды. Анткен менен Делгира эмне кылышты билет экен. Машинадан түшүп бүт оокаттарды, отундарды эч жеринде тагы жок ак эчкини машинадан түшүрүүнү буйрду. Өзү чоң баштыгын көтөрүп, окчун жактагы караган бутанын арасына кирип кетти да, бир аздан кийин башына кыргагына ак канаттар жогору каратылып тагылган, шуру мончок өткөрүлгөн, кызыл-тазыл жиптери бетин жаба ылдый салбыраган, кыймылдаган сайын жалтылдаган шуру мончок аралаштырыла саймаланган топу, үстүнө этеги тилим-тилим бойло самтыраган, төшүнө балыктын, карышкырдын, жырткыч куштун сөлөкөтү түшүрүлгөн кызыл чапан кийип, таанылбастай өзгөрүп, ого бетер сүрдүүсүнө тарта басып келди. Ал экинчи чоң асынма баштыгын ачып, кош таяктуу добулбас, чоң табак алып чыгып, чакан баштыктагы көк чөптүн тыпынын табакка салып, ширеңке чагып түтөттү. Арча жыттуу түтүн көккө уюлгуй көтөрүлгүчө добулбасын моюнга илип, оң колго таяктарды, сол колго түтөп жаткан табакты алып, түшүнүксүз сөздөрдү кобурана айткыча күңгүрөнүп, добулбасты акырын ургулап жогору карай басты. Көктү карай созолонуп тик көтөрүлгөн түтүн бир маалда жел тийгендей тоо бетине кыйшая жыгылып, кыйгачынан жылып апай бетке жер төшөктөй салына жогорулаганда, Делгиранын үнү чоңоюп, добулбасы катуураак кагылып, өзү түтүндү кубалап ыкчамдай басып өйдөлөдү. Кайрат менен Байөмүр ата таң кала түшүп артынан ээрчишти. Көп узабай демигип баса албай калган Байөмүр ата кан басымы көтөрүлүп кеткенин сезип, мындан ары баса албасын түшүнүп отуруп калды. Күйүксө да Кайрат жаштыгына сала чымырканып, Делгиранын артынан кетти. Ал бир топтон кийин түшүп келди. Делгира эски мүрзөнү тапты. Тезинен эчкини союп от чагышыбыз керек дейт.
Байкап көрсөм, ал жерге машина менен кыялап жүрүп отуруп чыкса болгудай. Ошон үчүн машинага отундарды кайра жүктөп, эчкини салып, Кудай деп өйдө чыгалы, деди ал. Жолсуз тоодо газ берген сайын аңылдап кыйналганын байкалса да, кыйындыгын көрсөткөн жол тандабас бир аздан кийин көздөгөн жерде болду. Делгиранын эски мүрзө дегени апай беттен өзүнчө бөлүнгөн дөбөчөнүн үстүндөгү алачык ордундай ак такыр экен. Дал ушул жерге 300 жылдай мурда Ойрот хан бийкеси Суфсана 2 кызы менен жашырылыптыр. Байөмүр ата менен Кайрат чыгып барышканда, Делгира дали болсо күңгүрөнгөн үндө күбүрөнүп, кобуранып, добулбасын акырын ургулап, бул ак такырдан көзүн албай айлана басып жүрүптүр. Экөөлөп отундарды ташып келип, ак такырдын үстүнө киши боюндай кылып жыйган соң, чапчаң кыймылдаган Кайрат ак эчкини бакырткан бойдон сүйрөп келип, канын үймөк отунга чачырата мууздап, Байөмүр атанын жардамы менен жарым сааттын ичинде союп, жиликтеп жиберди. Анан эчкинин терисин, баш шыйрагын, өпкө жүрөгүн, бөйрөк майы менен ич майын жыйылган отундун үстүнө жайгаштырып, калган жиликтерин айланага чачып жиберишти. Делгиранын бул жүрөлгөнү түшүндүрүүсү боюнча, ак эчкинин жаны көп кылымдап жер үстүндө калып алсызданган Суфсананын жанын сүрөп, коштогуча башка дүйнөгө өзү менен кошо ала кетет экен. Жагылган улуу оттун жалыны кара күчтөрдү качырып, отко күйгөн тери, эт, май, куйкум жыты менен Суфсананын жанын азыктандырат имиш. Ал эми айланага чачылган эт тоо ташка ыраазычылык катары, анда жашаган жан-жаныбарга кайыр садага иретинде берилиптир. Антип минткиче күн кирип, айлана күүгүмдөнүп, ааламды кучагына алган асмандан жылдыздар жымыңдап жана баштаганда, түштүк чыгыш тарапты шоолалантып толукшуй толгон ай чыкты. Ушул учурду күткөн Делгиранын ишараты менен Кайрат ширеңке чакты. Чырт эткен учкундан төрөлгөн алсыз жалын алгач алтын жалбырак сымал кылтыйып, анан кыймылдаган сайын кыйынына тартып чоңоюп, жалмаңдаган сайын жандуулугу артып соймоңдоп, айлананы жарыктанта жалбырттап баратты. От күйгөн сайын кыймылы күүлөнгөн, жарыкка арбалган шайтан көпөлөкчү айлана жүгүргөн, бирде ыңгырангансыган, бирде күңгүрөнгөнсүгөн, каткыргансыган үнү улам күчөгөн, барган сайын катуулай урулган добулбаска атаандаша долулансыган Делгира качанкы бир катуу бороондо буюгуп, жараткандын ааламдык жолунан адашкан жандарды асмандын түпкүрүн карай агылган түтүн менен кошо жөнөкөй адамдар аңдабай турган дүйнөгө узатуу далбасасына түштү. Жалбырттаган оттун сүрүнөн жалтанган, жалынга түшө калчудай болгон бакшынын түрүнөн, анын ары коркунучтуу, ары табышмактуу үнүнөн чочуган, бул жерде кандайдыр айры буттуу пенде аңдагыс окуя болуп жатканын сезген Байөмүр ата менен Кайрат артка кетенчиктегиче алыстап баратышты. Бүткүл үй бүлө футболго чыкты. Атасы алып келген жаңы топ менен башында балдар ойноп башташкан. Алар эшик алдында туш келди тепкилеп топ талашып жатышканда, талаадан мал карап келген Байөмүр ата кийлигишип, эки жака таштан эки дарбаза жасап, аманат, сен Дилгира экөөңөр бир командасыңар, Жанызак менен Өмүрзак бирсиңер, деп балдарды бөлүштүрүп, өзү калыстыкка шайланды. Оюн кызыктуу боло түштү. Балдардын ызы-чуу сунугуп, үйдөн 1 жашар небересин көтөргөн Ырыскан апа чыкты. Буту али бас элек болсо да, ойногусу келип талпынган баласын алдына алган ал отургучтан орун алды. Көп өтпөй 5 айлык боюнда бар Жаркынай чыгып, кайненесине кошулду. Анан гаражда машина оңдоп жаткан Улан келип, 5 жашар уулу Жанызак менен 4 жашар Өмүрзакка күйөрмандык кыла баштады. Ырыскан апа,
Жаркына экөө Аманат менен Өмүрзактын түгөйү Дилгирага тартышты. Аманат чоңураак жана топ тепкенге шыктуу болгону менен Жанызак менен Өмүрзак өжөр болгондуктан оюн тең тайлаш жүрүүдө. Ошентип бактылуу үй бүлөнүн эшигинин алды шаңга толуп, балдар тойполоңдоп топ тээп, чоңдор күйөрмандык кылып атканда Уландын телефону шыңгырады. Караса бейтааныш номер экен. Шаарга кетчү жүргүнчү кардарлардан го деп алса айымдын үнү угулду. Улан, кандайсың? Ден соолугуң, иштериң жакшыбы? Балдар чоңоюп жатабы? Баары жакшы. Өзүңүздөр кандайсыздар? Бизде да баары жакшы. Кечиресиз, сизди тааный албай жатам. Мен Жайнагүлмүн. Жайнагүл? Унута түшсөң керек. Зареманын курбусу Жайнагүлмүн. Ооба, тааныдым. Кандайсың Жайнагүл? Менде баары жакшы. Эмнеге чалып жатат деп таң кала түштүң окшойт. Жок. Сен эмнеге чалбашың керек экен? Ооба, чалганымдын себеби бар. Кечээ Касендин апасы келиптир. Кайсы Касен? Эмне дейт ал? Мен жөнүндө каяктан билет деп мен да таң калып калдым. Анан эмне дейт? Уулуң Аманат жөнүндө сурады. Аманатта эмне иши бар экен ал аялдын? Ал төрөлгөндө көп сөздөр жүрүп, ал эмес гезитке да имиштер жарыяланбады беле. Ошолор эми араң жетиптир бага. Билбейм, менден бала тууралуу баштан аяк сурады. Эмнелерди айттың анан сен? Болгон чындыкты жашыра алган жокмун. Аманаттын Касенден экенин айттыңбы? Улан, мен калп айта албайм. Менсиз деле бул чындыкты бизден чөйрө билет. Жөн гана ал убагында буга жөн гана ушак катары карап маани бербей жүрүптүр. Эми гана буга кызыгып, уулунан калган туяк тууралуу билгиси келип атыптыр. Бала тапкандык эмес, баккандык экенин ошол аял билет бекен? Билет окшойт. Бала талашайын деген деле ою жоктой. Жөн гана Касенден калган медерди көргүсү келет экен. Эркек неберелүү болуу Надыр Мамбеталиевдин чоң каалоосу болгонун айтты. Кебетеси эркек уул катары Аманат Мамбеталиевдердин атын алып жүрсө деп ойлойт окшойт. Буга чейин эмне кылып жүрүптүр ошол аял? Эртерээк келсе дагы ойлонуп көрмөкпүз. Эми кеч болуп калды. Анан дагы бир сураныч айтты. Сага жолуктур деген, сүйлөшкүсү келет окшойт. Менин аларда сөзүм жок. Керек болсо Аманат менин балам эмес. Ал чоң ата чоң эне бүпөлөп багып чоңойткон бала. Бирок аларга мага айткан ушул сөздөрүн угузбагыдай болушсун. Ата энем кары кишилер, ден соолуктары да жакшы эмес. Аманат өз тукуму эмес экенин билишчү болсо жаман болушат. Түшүндүм. Менин деле сенин тынчыңды алайын деген оюм жок болчу. Ал ушул сөздөрдү Аманат катары айтып коесуңбу деген. Анан Аманатка аталарынан калган энчилерин жаздырып берсем деген ою бар экен. Ушуну да айтып кой деген. Эми түшүндүм ал аялды. Мени менен соодалашкысы бар экен. Бул байлар акчага баарын сатып алса болоруна ишенишет. Бирок сатылбаган нерселер да болот. Анда Жайнаш, сен да менин Аманат сөзүмдү ага жеткирип кой. Аманат уулум азыр 6-га чыкты. Жакшынакай тарбия алып чоңоюп келе жатат. Дагы 12 жылдан кийин 18-ге чыгат. Ошондо чоң киши катары аны менен өзүм сүйлөшүп, болгон чындыкты айтам. Ошондон кийин гана ал эмне кылышты өзү чечет. Касендин фамилиясын алабы, же меникинде калабы? Кыскасы, Аманат 18-ге чыккыча биздин тынчыбызды албоосун. Мамбеталиевдерге өтүнүш катары айтып кой. Макул. Жайнаш, болуптур анда. Болуптур.